Достор салам. Мен шакек алайын деп келдим. Шакектерди көрөбүз, э? Булар Союз дедиңиз, э? Көрсөтсөңүз. Союздун алтын шакектери. Канчадан башталат экен? 70 миң, 60 миң түрдө. Кайсы 70, кайсы 60? Канча болот атат граммы дегиле? Булар изделе да, изделе катардан сатыла тургандар. Граммы 8,5 бар, 8 бар ар түрдө. 78ден бар. Мына бир катар айтсаңыз, мына 38 миң бар. 38? Жандагычы? Жандагын эсептеш керек. Бул дагы ошо. Граммы канча булардын? 5,4 грамм. 5,4, 8,5дан, а? Союз. Булчу? Булдан 40ка барат. 40ка барат. 8,5, э? 1 граммы изделяныкы 8,5 болот. 8. Мына көк таш эмне деп аталат? Нолбу? О, неме? Сапфир натуральный деп. Ушул канча экен? Немеси размери канча? Размери 20. Канча сом болот ошо? 48 миң экен. Булар канча болатыптыр? Мына саталар. Аябай чоң размер мына 22, 55 миң болот. 55 миң. Мына көзү яшмабы? Мына болбосо нефрит натуральный. Буну 70 миң. 70? Булчу? Бриллианттар бул. Канча ушулар? Чыгарып көрсөтүңүзчү. Мына бриллиант аябай чоң. 120 миң. 120. 750 проба. 750, э, пробасы? 120 миң. Мына 5 көздү. Мына 5 көз 6 грамм да, граммы 6 грамм. Канча сом? 8ден. 1 граммы 48 миң болуп калабы? 48 бар. Булардын баары эле Союздун. Союздар бар. 580. Чыккан жаңыларын. Көрсөңүз ушуларды. Мыналар азыркы чыккандар мыналар. Канча ушулар? 1 грамм ошо 78ден, 7600ден сатылат. Примерно канча болуп калат булар? Примерно 35тиги да бар, 35 миң. Мына 25 миң. Ар түрдүү граммына карап эле. Мыналар Союзда. Немечи жемчуг? Жемчуг 26 миң. Азыр алтын кымбаттап атат, арзандап атат. Түшүп калды бир аз. Жакшы болуптур, а? Түшүш керек да. Ушундай өткөнү көтөрүлүп кетти, сата албайм мен. Аябай көтөрүлдү, 10,5га чейин чыгып кетти. Азыр Дүйнөлүк немеге шылтап атышат да, баары элечи. ушундай болду. Бирок бизде кымбаттабаш керек да, Кыргызстанда.